Саламатсыздарбы? Медициналык кароодон өтүп, допуск алгандан кийин санкт-петербургке иш берүүчүнү кантип кошобуз? Ал үчүн түндүк тиркемесине киребиз. Түндүк тиркемесине киргенден кийин төмөн жактан кызматтар бөлүмүн тандайбыз. Бул бөлүмдүн ичинен ден соолук бөлүмүнө киребиз. Ден соолук бөлүмүнө киргенден кийин баракчанын эң төмөн жагына түшөбүз. Эң төмөн жагына түшкөндө бул жерде санкт-петербург деп турат. Ушул бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенден кийин өтүнмөнү жиберүү деген баскычты басабыз. Андан кийин сиздердин медициналык кароодон өткөнүңүздөр жөнүндө маалымат чыгат. Ушул маалыматты тандайбыз. Маалыматты тандаганыбызда бул жерден сан минимум менен таанышуу баракчасы чыгат. Азыр мен ал баракчаны ырастап койгондуктан менден азыр чыкпайт. Сиздер биринчи жолу кирип атканда ошол жерден сан минимум менен таанышуу баракчасы чыгат. Ал жерден сан минимум менен таанышып, эң төмөн жакта макулмун деген жерге белги коюп, ырастоо деген баскычты бассаңыздар, төмөн жагынан иш берүүчүлөр деп чыгат. Демек, сиздер ушул жерден иш берүүчүнү кошуу керек болот. Ал үчүн иш берүүчү кошуу деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жактан иш берүүчүнүн иниен номерин жана сиздердин өзүңүздөрдүн кызмат ордуңуздарды сурайт. Иш берүүчүнүн иниен номери деген жерге билим берүү мекемесинин, башкача айтканда мектептин өзүнүн иниен номерин жазасыздар. 14 цифрадан турган. Бул жерде адашып сиздер директордун жеке өзүнүн иниенин жазып койбоңуздар. Бул жерге мектептин иниен номерин жазасыздар. Мектептин иниен номерини өзүңүздөрдүн директоруңуздардан сурасаңыздар, директоруңуздар сиздерге мектептин иниен номерин берет. Ушул жерге иниен киргизиңиз деген жерди басабыз. Басканда бул жактан курсор пайда болот. Ушул жерге мектептин иниен номерин жазабыз. 007062 жазгандан кийин кызмат ордун киргизиңиз деген сапка өзүңүздөрдүн кызмат ордуңуздарды киргизесиздер. Бул жерге азыр мен математика жана информатика мугалими деп жазып коемун. Андан кийин бул жерден кошуу деген баскычты басабыз. Кошуу деген баскычты басканыңыздарда сиздердин бул жерде иш берүүчү кошулуп калат. Бул жерден сиздер иниен номерди киргизгенден кийин учреждение образовательная школа номер 5 деп мектебиңиздердин аталышы автоматтык түрдө чыгып калат. Төмөн жагында кызмат ордуңуздардан көрсөтүлүп калат. Эгерде сиздер эки мекемеде иштесеңиздер, анда экинчи мекемени дагы кошсоңуздар болот. Ал үчүн кайра эле иш берүүчү кошуу деген баскычты басып, экинчи мекемени дагы көрсөтүп коесуздар.